2 ай бою парламентке келбей бири-бирин сагына түшкөн депутаттар кучакташып көрүшүп жатышты. Бирок жумуш ордун баары эле сагынбаптыр. 120 депутаттын 65-и гана отурумга чогулду. Ал эми калгандары алдыдагы шайлоого даярдык көрүп, үгүт иштери менен алектенип жүргөнү белгилүү болду. Жыйынга келгендерди төрага алгачкы иш күнү менен куттуктап, өлкөдөгү ири тарыхый миссияга салым кошуп жатабыз деген пикирин билдирди. Ушул чөлкөмдө биздин мамлекетте ачык, айкын, таза шайлоолорду өткөзүп, Кудай буюрса, эмдиги чакырылышка вазифаны өткөрүп берелик. Бул да биздин тарыхый чоң кылган элибиздин астында, мамлекетибиздин астында чоң жумушубуз болуп эсептелип калат. 1,5 ай жумушубуз калды. Комитетте иштейбизби? Жолугушууларда болобузбу? Өзүбүздүн милдетибизди татып аткарууга баардыгыңыздарга тилектешмин. Көпчүлүк депутаттар бир партиядан экинчи партияга өтө качканы буга чейин белгилүү. Мындан улам алар шайлоого чейин мурдагы фракциялаштары менен кантип иштешет деген суроо көтөрүлдү. Бирок андай шартта иштөөгө деле туура келбейт окшоп калды. Себеби 91 депутат шайлоого катышууга укук алган 12 партияга мүчө болуп, талапкер катары ат салышаары белгилүү болду. Эми мунун укуктук жагы так чечилмейинче парламенттин жалпы жыйынын өткөрүү туура болбой калат деген пикирлер айтылды. Азыр ар бир ошо 91 кандидатка биз шайлоо учурунда агитационный трибуна берип атабыз. Алар дагы өзүнүн партияларын агитация кылып, эки жагы бар да. Эгерде трибунадан сөз сүйлөп, өзүнүн партиясын айтып, башкаларды жамандап чыга турган болсо, бул дагы эффект берип калат да. Мындан улам көпчүлүк депутаттар ансыз деле жыйынга келбестигин эске алып, бир айга аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен иштөөсүнө уруксаат берүү керек деген пикирлерин айтышты. Ал гана эмес, бул убакыт аралыгында депутаттар кызматтык унаасын да тапшырууга тийиш дегендер болду. Гос машиналарды, мамлекеттик машиналарын өткөзүп туруп, şu жерлерге шайлоочулар менен иштесе туура болот да. Анткени себеби дегенде депутаттардын бүгүнкү маанайын көргөндө, анан тем более 80-90% азыр ар кайсы партиялар менен список менен кирип кетишкен. Ошон үчүн алар да туура түшүнсө болот. Бирок антейин десе, суу кодекси, гей пропагандага тыюу салуу, чет элдик агенттер сыяктуу бир катар маанилүү мыйзамдарды кабыл алууну депутаттар өздөрү күз айларына калтырышкан эле. Бул маселени кароо үчүн төрага, фракция лидерлери, комитет жетекчилери бүгүн координациялык кеңешке чогулушту. Бирок айрым эл өкүлдөрү бул чакырылыштагы депутаттардын мөөнөтү аяктаганча иштөөсүнө баш мыйзам жол берет деген пикирде. Коллизия болгон жок, мыйзамда так көрсөтүлгөн, ал конституцияда да так көрсөтүлгөн, ал кандай тартипте барышы да так көрсөтүлгөн. Бизде жазылып койгон мыйзамдар так аткарылат. Ошол мыйзамдын аткарылышын биз так аткарышын көзөмөлдөп турушубуз керек да. Ошондуктан бул жерде кайсыл учурда кандай депутат кайсыл убакытка чейин иштейт, канча мөөнөткө бул так мыйзамда жазылып калган. Координациялык жыйынга чогулган депутаттар бүгүн да бир пикирге келе алышкан жок. Мындан улам алар келерки отурумдарга депутаттардын катышуусуна карайлы деп чечишти. Эртең эл өкүлдөрү жаңы сессияга чогулушат. Эгер анда дагы кворум болбой калса, анда тарап кетишет. Болбосо штаттык режимде иштей бермей болушту. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.